Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле биз 7 каналдагы чай үстүнө сырдашуу программасын баштадык. Өзүңүздөр билгендей, чай үстүнө сырдашуу программасы өнөр адамдардын, анын ичинен элдик таланттарды, элден сурулуп чыккан өнөр адамдарын ар жума сайын эфирге алып чыгып келет. Ал эми ушул биздин программанын баш өнөктөшү, өзүңүздөр сүйүп, өзүңүздөр жактырып ичкен Пиала Голд чайы. Барыңыздардын үйүңүздөргө ушул Пиала Голд чайын сунуштайбыз. Айтат экен, чайды чайлашкан адам билет деп. Ушул Пиала Голд чайын ичип, бүгүнкү биздин эфирге келген коноктун жагымдуу чыгармаларын угуп, биз менен бирге болуңуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд чайлоон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Тамырын сыйлайт, өсөр эл, талантын сыйлайт көсөмөл деген кыргызда жакшы сөз бар. Бүгүн мына ушундай таланттуу инсанды, таланттуу айымды биз студиябызга чакырып отурабыз. Бул ким десеңиздер, эл аралык Рыспай Абдыкадыров атындагы клубтун Чүй областындагы жалпы координатору, таланттуу эжекебиз Гүлайым Табылдиева эжекебиз биздин студиянын кадырлуу мейманы. Гүлайым эже, кош келиңиз. Саламатсызбы, урматтуу Гүлайым эже? Бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келиңиз. Рахмат. Өтө кубанычтамын. Кутман кечиңиздер менен учурдан пайдаланып, урматтуу телевизор көрүүчүлөр, сиздерге дагы кутман кеч каалайм. Рахмат, мынакей бүгүн тааныштырганда айтып калбадыкпы, эл аралык Рыспай Абдыкадыров атындагы клубтун Чүй областы боюнча координатору деп. Мына ошол бүгүн эми ырдын пири Рыспай деген бир жакшы сөз бар. Ошондуктан бүгүн Рыспай Абдыкадыровго көбүрөөк кайрылат окшойбуз, анын темаларына, ырларына. Ошондуктан бүгүн сизди студиябызга чакырып отурабыз, маектешели, сиздин бир жагымдуу ырларыңызды угалы деп. Эми ал клубта катышкандан кийин, ошол Чүй областында координатор болгондон кийин өзүңүз да жакшы ырдасаңыз керек негизинде. Ооба, андай бар. Талант бар. Ошол боюнча айтсаңыз, бул эмне деген клуб, качан пайда болгон, качантан бери иштейт? Бул пайда болгонуна мынакей туура 30 жыл толуп атат. Быйылкы жылдын 24 майында. 94-жылы өзүнүн көзүнүн тирүүсү кезинде Рыспай Абдыкадыровдун 1994-жылы уюшулган. Жалал Абадтын мамлекеттик университетинин алдында эл аралык Рыспай Абдыкадыров атындагы клуб болду. Өзүнүн тирүү көзүндө уюшулган бул? Өзүнүн тирүү көзүндө. Ошондон кийин 3 айдан кийин өзү кайтыш болгондо көзү көрүп калды клубдун иштеп атканын. Анан өзүнүн дагы бир жакшы сөзү бар. Демек менин өлгөн жок, өлбөйт экенмин, экинчи өмүрүм да уланат экен деп. Бардыгына ыраазычылык айткан. Жакшы. Анан мына ушул клуб азыркы убакта кандай иш алып барып атат? Өзүңүз жетектеген Чүй областында Рыспай Абдыкадыров атындагы клуб эмне иштерди аткарып атат? Же баягы биз билип калабыз эми конкурстар, кароо сынактар, ушул Рыспайга арналган, агайга арналган кароо сынактарды. Анан Чүй областында кандай иштерди жүргүзүп атасыз? Жетекчи катары. Чүй областында жетекчи катары биринчи негизде өкмөттүн ыйгарымдуу укуктуу өкүлү менен кошо иш алып барыш керек. Себеби жарандарыбыздын бардыгы тең иштешет, кээ бирөө мектептин окуучулары да катышыш керек. Себеби Рыспай Абдыкадыровдун жеткинчектерге жазган ырлары дагы көп. Клубтун максаты ошо 30 жылдыкты өткөрүүнүн максаты. Рыспай Абдыкадыровдун 100гө чамалаш ырлары жарык көрбөй, ошо ырдалбай келет. Жазып кеткен боюнча. Ошол максатыбыз ошол ырларды жандандырып, эл арасына алып чыгып жайылтуу. Жеткинчектерге дагы эң татынакай сонун ырлары жазылган. Мына ошо карай улай айтып коеюн сурооңузга жараша. Биздин бул клубтун конкурсу 7 область боюнча жүрүп башталган. 17-июлда Нарын областында башталып, андан кийин Ош областында өттү, анан Чүй областында өттү. Мына ушул 3 областын жыйынтыгын айтсам сизге, азыр ошо Рыспай Абдыкадыровдун жарык көрбөгөн чыгармаларынан 7 ыр чыкты точно. Бирөө бир эле жолу ырдалган экен, андан кийин ал ыр дагы чыкты. 8 жаңы ырдын көзү ачылды. Эл уга элек. Эл уга элек. Эч ким уга элек.Анын ичинде 3-өө жеткинчектердики. Жеткинчектердикин алып чыгышты. Мен өтө ыраазымын. Ушул эфирден пайдаланып, ошо жеткинчектерди алып чыккан Токмок шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысына өтө ыраазычылык билдирем.
Анан кийин мындан аркы кете турган эстафета Таласта. Бишкекте өттү. Бишкекте дагы жеткинчектерден өттү. Абдыраев атындагы музыкалык мектептин окуу жайынын катышуучулары дагы ырдарлык ырынан өтө жакшынакай сонун чыгарманы алып чыкты, камерный инструменттер менен. Анан кийинки биздин кезек эми Талас областына келет. Андан ары анан Ош жака, Ош, Баткен, Жалал Абад болуп. Акыркы чеги бу Жалал Абадта өтөт. Себеби Жалал Абадта ошол жыйынтык концерт Жалал Абадта өтөт. Ал жерден тандалып алынгандар анан кийин гала концерт болуп филармониядан же 80 жылдыгына байланыштуу биз опера балеттен өткөн, балким ошондой болуп өтөт. Бул албетте биздин министрликтин Маданият жана маалымат министрлигинин колдоосу менен өтүп атат. Алтынбек Максутовдон 80 жылдыкка карата жакшы баалуу сыйлыктарга 200 000 сом бөлүп берген. Мындан кийин дагы биз ойлойбуз ушу 30 жылдыкка карата анан кийин дагы кошуп кетчү нерсе Жалал Абадта курортто Рыспай Абдыкадыровдун айкели орнотулат дагы, анан өзүнчө аллеясы ачылат. Курорттун ичинде. Ошол жер сүйлөшүлгөн, ал жер бөлүнүп берилген, иштер жүрүп атат. Клубтун 30 жылдыгына карата. 30 жылдыгына карата дагы биз ойлойбуз, мамлекет куру калбайт, сөзсүз бизди коштойт клубту деп. Жакшы. Мына ошол кароо сынак 1 жылда бир болуп турат. Жок. Даталуу күндөрүнө гана болот. Туулган күнүнө карата ал сөзсүз байма-бай филармонияда мурда фонддун жетекчиси менен өттү эле, кийинки акыркы 2 жылда филармониянын өз күчү менен өттү 12 январга карата. Мындан ары эми ойлойбуз, клуб күчтөнсө, фонд күчтөнсөк өзүбүз өткөрүп алганга ошол концертти жарайбыз деп. Жакшы эжеке, эми келиңиз, баягы айтып коет. Шагылы болбойт, тоо болбойт, шайыры болбой, эл болбойт. Эми Ырыспайдын ошол клубту жетектеп аткандан кийин сиз деле жакшы ырдасаңыз керек. Анан бүгүн студиябызга ырдатпасак болбойт, атайын келгенден кийин, ошондуктан келиңиз, бир жакшы чыгарманы жалпы биздин көрүүчүлөргө аткарып бериңиз, андан кийин маегибизди улантабыз. Рахмат. Бул чыгарма Түшүмө кирдиң түндө сен, Рыспай Абдыкадыровдуку. Анан бизди мени коштоп бере турган Маданияттын мыкты кызматкери Рыспай Абдыкадыров атындагы клубтун лауреаты Белек Бапытаева. Анда биз ардактуу телекөрүүчүлөр, ошол Гүлайме өзү жалгыз эмес, ойлоп калбаңыздар, сиздер дагы фонограмма ырдап жатат деп бүгүн атайын Белек Бапытаева эжекебиз келип, Гүлаймежени коштоп, азыр биздин эфир сыртында өзүнүн музыкасы менен коштоп турат. Анда бизге келиңиз, ошол жагымдуу чыгарманы аткарып бериңиз, Жакшы болот. Düğününü cilek celezge Jürgün çakma Jülündüm beri dürdetken Sel bolup kalktı Nur bolup Düşüme girdim,
Ошол чабуулар болсун. Гүлайым эжеке сонун чыгарма абдан сонун аткарып бердиңиз. Чындыгында мен да кошулуп урдагым келип кетти. Чындыгында эле ошол Ырысбай Абдыкадыровдун ырлары уккулуктуу, кулакка сиңимдүү, анан жагымдуу. Негизинде эле ошол клубда баягы кара сунактарды отпойлу. Бардыгы аккордеон менен ырдайбы же башка да аспаптар менен ырдай берсе болобу? Жок, клубдун талабы Рыспай Абдыкадыровдун ырына жаңы түс бергендер болсо өтө ал чоң упайларды топтомокчу. Жаңы түс деген мисал үчүн кээ бир адам ушу мурунку эле ырды алып жүргөн эски ырын ырдагысы келет конкурстачы, ошол жагып жүргөн болот. Анан кийин ошол учурдан пайдаланып ырдап элге жеткиргиси келет да, бас өзүнчө. Ал ошол ырды жаңы түс бериш керек. Жаңы түс деген кандай? Мисал үчүн фольклорго салып, эстрадага салып, анан кийин фонограмма менен өзүнчө алып чыкса дагы ал да коштолот, бирок көбүнчөсүндө жандуу аспаптардын коштоосу менен фольклор деп сиз айткандай комуздун, анан шылдырактын, дагы бир мына чүйдө контрабас, гитара менен жакшынакай ансамбль чыгып, Ооз комуз, топочор. Ооз комуз менен. Ооз комуз демекчи, мынакей Чүй облусунан чыккан Арузат тобу попури жасаган экен Ооз комуздун коштоосу менен. Ооз комуз менен ушундай сонун жакшынакай кылып 11 аял чыгып, жакшынакай сонун үн кошуп ырдашты. Анан кийин жеткинчектер, өзгөчө жеткинчектер. Себеби бул дагы бир клубдун талабы 2 үн менен, 3 үн менен, 4 үн менен жеткинчектер бизде чыкты Чүй облусунан квартет. Квартет менен абдан сонун ырдашты. Мунун концертмейстери Токмок маданият үйүнүн жетектеп турган Чукуева экен. Вот ошол ага дагы өтө чоң ыраазычылык. Мынакей көрдүңүзбү? Бул ырдын жеткинчектер үчтүн ырдын жаңы кандайдыр бир чети ачылды десек болот да. Ошондой мындан кийинки балдар алып кетет. Баса кечирим сурайм. Бул мындай трио Нарында да болду, кайталанды. Нарында биринчи нарында өттү, анан кийин Ошо, то есть Ысык көл облусунда өттү, анан кийин Чүй облусунда, анан Бишкекте 4 жерде өттү. Бишкектен жанагы Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернаттын катышуучулары дагы квартет болду, 4 пианино, там немелер менен чыгышты, 4 аспап менен. Жакшы болду абдан. Эми муну элге даңазалап, жеткинчектерге даңазалап койсок, мындан ары ушул эле ырларын же болсо башка жаңы ырын ырдашабы мындан аркы конкурстарда алып жүрүп кетет деген ойдобуз. Жакшы, эми ошол кылган ишиңиздер үзүлүү болсун дейлик. Анан эми биз эфирди баштаганда эле ошол Ырысбай Абдыкадыров жөнүндө сөз кылдык. Эми өзүңүз жөнүндө сурайын. Өзүңүз жөнүндө сурайын. Ошо чыгармачылыкта ырдаганыңызды көрүп отуруп бир баягыл талантка, өнөргө жакын адам катары көрүп атам. Өзүңүз каяктан эмгектендиңиз, каяктын кызы болосуз? Рахмат. Жакшы суроо болду. Мен өзүм ушу Чүйдүн кызымын. Төрөлгөн жерим дагы, турмуштанган жерим дагы жакын эле ушу жерде. Арчал айылынан төрөлүп, Жал айылында нече жылдан бери ушу жерде эмгектенип иштеп. Чүйдүн кызысыз? Чүйдүн кызымын. Балалуу болуп, 6 баланын энесимин. Чыгармачылык менен алектенип жүргөнүм кичинекейимден бери десем болот. Себеби үй бүлөбүз ошондой атам да апам да жакшырдаган инсандар болчу. Анан кийин иштеп калдым. Иштеп калган жерде 3 жумуш ордун котордум. Институт земледелия. Анан кийин профсоюз, могу акыркы иштегени Федерация профсоюзов Кыргызстана. Кесибим экономист болсо дагы мен келген жерлерде ырды таштаган жокмун. Албетте ар бир жерде өздүк көркөм чыгармачылык болбосо дагы музыкалык топ бар, культура, маданият жагын алып жүрөт да ар бир организация. Ошол организациялардын ыр хор тобунда Калган жокмун дең? Калган жокмун. Ошол жакта алып жүрдүм. Туура айтасыз. Анан ошол эле мындай карап отурсак сиздин жумушуңуз такыр эле бир бөлөк экен да. Финансист деп атасыз, ошол экономист деп атасыз, бухгалтерия тарабында иштепсиз. Анан ошол эле тарапта бизде азыр сиздин бир таң кала турган дагы бир өнөрүңүз, клибиңиз да бар экен да. Ооба. Азыр мына ошол биздин көрүүчүлөр менен ошол клипти чогуу көрөлүк. Анан ошол клип боюнча сүйлөшөлүк, Аны эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол биздин бүгүнкү кадырлуу коногубуз Гүлайым Табалдиева эжекебиздин аткаруусунда бир жакшы чыгарма бар. Чогуу биргеликте көрсөк. Ырысбайдыкы сагынуу.
Түркі асманы жартигенде чағылған, байқосыздан жалыныңа қалған. Өтер кімде құршалып мағалған, жалғыз сенен елесіңе жалынған. Азыр мен да ойлап сені жатамын, ошол күндер өткөнүңдү канымдан. Жымыңдашып жанып өчүп чырактан, ал эсимде бир отурчу убактар. Жүрөктөрдүн кагышкан үндүн шачып, алыс калды алмажыт турактар. Чет жүрек өтүргөндөгү гүлөрүн, мен кайталап музыкалуу булактар. Карай берип канча жолу камыттым, эстей берип элесиңди зарыктым. Асыл кечим келчи менин жаныма, ойго батып бүткенемди талыктым. Кадимкидей кучак жайчы жадыра, качан болсо бир сен үчүн жарыктым. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн айлашын. Мурункудай күтүп жүрөм азырдан, булбул куштун тереземден сайрасын. Арбакта жолук челек акчадан, айчы деги асыл кечими кайдасың. Арбакта жолук челек акчадан, айчы деги асыл кечими кайдасың. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз Күләйме Жекенин Сагынуу деген чыгармасын көрдүк. Бул дагы Рыспай Абдыкадыровдун оонуна таандык чыгарма, жакшы чыгарма. Бул клипти качан тарткансыз? Бул клип 22-нчи жылы тартылды. 22-нчи жылы тартылды. Дагы башка клиптер барбы? 18-нчи жылы тартылды. Кечирим сурайм. 18-нчи болуп калган клип экен, да? Ооба, көп болуп калды. Дагы алдыда клип тарткан жоксузбу андан кийин? Андан кийин дагы Андан кийин тартылган клиптер бар, бирок көңүлүмө толбогондуктан ал дагы ошо Рыспайдын ыры болчу. Анан кийин ошол 18-нчи жылы тартылган клипти азыр берип атам дең. Ошону берип атам. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эң башкысы ошол сиздин баягы аккан арыктан суагат дейт, үй бүлөдө маданиятка атам жакын дедиңиз, ырдаачу, апам ырдаачу деп калдыңыз, чындыгында үйдө бир өнөрлүү адам болсо ошонун баардыгы баягы сабак алат десек болот, Анан азыр сиз дагы ошол кесибиңиз башка болсо дагы ошол ырды сүйүп, ырдап, ушинтип эл алдында өзүңүздүн клибиңизди тартып жүргөн бул дагы абдан бир чоң эрдик десек болот. Жол болсо башка кесип болгондон кийин эми адам кол бошобойт, жумуш көп дегендей, Анан ошол убакта дагы өзүңүз айткандай ар бир мекемеде баягы маданий программалар, маданий кечелер, отуруштар да коёлу, Ошол жерде бардыгында сиздин үнүңүз жаңырат экен да. Анда келиңиз эми. Дагы бир чыгарма сураналык. Атайын ырдайын деп келгенден кийин бүгүн ырдаталык. Кийинки чыгарманы кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Кийинки чыгарма Белек Бапытаева мага коштоп ушу жака келип бергенине мен чоң ыраазычылык келтирем. Анан Белек Бапытаеванын чыгармачылыгына кошулганыма дагы көп жыл болуп калды. 15-16 жылдан бери кошулуп келдим.
өтө чыгармачыл адам, өтө ушундай күчүрмөн, эмгекчил. Өзүнүн эмгеги менен ушу чоң жетишкендерге жетип келатат. Аны мурунку немеде передачада көрдүңүздөр. Анан кийин ошол уулума деген Динара Асанова деген акындын сөзүнө жазылган уулума аттуу чыгармасын аткарып берейин. Мен жакшы көрүп ырдап жүрөм. Айбеле кеттик аны. Çırpığın sensin çınardan üskün tübünün, çırağım sensin ak nurdu görüp üyümdün. Çındığım sensin bardı calgan olgundu, çığırsan tanim çakırsan tanim ünümdün. Çığırsan tanim çakırsan tanim ünümdün. Kültivese demin camandır caman bir sözü, körbösö demin kör ağız camdın aç gözü, düşbösö demin zarıp işin tarjanlar, tümönü durup tüyülgön içi tar özü. Tümönü durup tüyülgön içi tar özü. Canımda jürüp dağı akıl aytar mı? Mezgilim jetsiz akıldı gözді kaytar mı? Dalildep turgandan egim balam özünsün. Айтылға сөзді ақылың менен байқарсың. Айтылға сөзді ақылың менен байқарсың. Айтылға сөзді ақылың менен байқарсың. Uzun abдан сонун чыгарма экен. Чындыгында ырларды кантип тандайсыз? Табиятыма жакын болбосо, ар бир эле инсан айтат болуш керек, жакын болбосо ал ыр чыкпайт. Мындай каймана ырдап койсоң болот. Табиятыма жакын ырларга гана жакынмын. Табиятыма жакын ырларды гана аткарам. Ырчылар өзүнө жаккан ырды бир укканда эле жактырып калат эмеспи? Ооба, ошону сүйүп эле ошону ырдагысы келеби? Сиз абдан жакшы ырларды тандапсыз. Эми Гүлайым эже, убакыт деген бат эле өтүп кетет, чындыгында маектеше кезекчи. Анан дагы маектесек болмок, бизге бөлүнгөн убакыт уже соңуна чыгып калыптыр. Анан эми атайын бүгүн биздин студияга келип, ушундай сырдашып, өзүңүздүн чыгармаларыңызды, өзүңүздүн клипти биздин теле көрүүчүлөргө тартылып жатканыңызга ыраазычылык билдирели, чыгармачылык ийгилик каалайлык. Анан чай ичкенди жакшы эле көрсөңүз керек, Албетте. Ошондуктан мына ушул биздин башкы өнөктөшүбүз Пиала Голд чайынын чайын сизге сунайын, үйгө алып барып, биздин программаларды көрүп, ушул чайды бизде эстеп ичип туруңуз. Мүмкүн жаап калса Пиала Голд чайынын чайларын ичип алышыңыз толук мүмкүн. Анан өзү келиңиз эми Гүлайым эже, сизге эркин микрофон, анан кийин эфирибизди жыйынтыктайлык. Анда эмесе учурдан пайдаланып бардык маданият кызматкерлерин биздин кыргыз элибиздин өтүп кеткен маданият күнү майрамы менен бардыгыңыздарды куттуктаймын. Чын жүрөгүмдөн куттуктайм.
Рахмат сізге дағы, сізді да құттықтаймыз. Ардайым арыбай, қарыбай, ушундай жакшы чыгармаларды аткарып жүрөрүңүз. Чындыгында ноябрь айы толугу менен маданият кызматкерлери майрамы десек болот. Себеби 2 ноябрь маданият күнү башталганда ага чейин эле майрам, андан кийин дагы майрам тосуп жаткан чагы. Ошондуктан биз дагы жалпы маданият кызматкерлери, анын ичинде сизди да куттуктайбыз. Келип туруңуз, сиз үчүн эшигибиз ачык. Ал эми сизге ушундай кылып жашнагалы акарияны коштоп берген маданияттын мыктызы Жумабедин Шералиев, Рыспай Абдыкадыров атындагы төш белгилердин ээси биздин эфирдин артында отурган Белек Бапытаева жекебизге да ыраазычылык билдирели. Келип туруңуз. Ардайым сиз үчүн эшигибиз ачык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин программага эл аралык Рыспай Абдыкадыров атындагы клубтун Чүй областы боюнча координатору Гүлайым Табалдиева жекебиз келип, өз өнөрүн, өз талантын сиздерге тартуулады. Биздин берүүнү YouTube каналыбыздан, 7-каналдан жана ошондой эле Facebook, Instagram баракчаларынан калтырбай көрүп туруңуздар. Коштошобуз, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.